Assalamu алейкум, урматтуу Талас тургундары, Талас жарнама YouTube каналынын көрүүчүлөрү жана ошондой эле ишкерлер, соода түйүн ачам деп жүргөн бир туугандар, бул видеону көрүңүздөр. Таластын базарынан күн чыгыш воротадан кирип келе жатканда входтон Көктөм соода борборунун тушунан подвалы менен 74 квадрат жалпы аянтта помещение сатыкка чыкты. Мынакей ушу Көктөм соода борборунун баарыңыздар билесиздер. Ушунун тушунда мынакей Сомо Кейджи деген азыр микрокредиттик компания арендага иштеп жатат экен. Видеодон алыстабаңыздар, мен сиздерге астын үстүн баарын тартып берем. Бул жердин кызыл китеби бар туугандар, буну баса белгилеп айтып коеюн. Бул жака дагы центральный канализация жана центральный водопровод баары кошулган. Мынакей ичин баары евро, полдун баары кафель, бардык потолоктордун баарын көрүп атасыздар. Евро ремонту менен эч кандай ремонт требовать этпейт. Аянты ушул 4-кө 10, үстү 40 метр квадрат. Суулары мынакей раковиналары баары кошулган. Бул жерди кандай иш кылсаңыздар дагы абдан ылайыктуу. Анткени базардын кире беришин билесиздер. Ар дайым бул жакта эл көп болот. Бул жакты азыр микрокредиттик компания 35 000 арендасын төлөп иштетет экен. Ал эми астыңкы подвалды болсо 25 000 арендага сураган дейт. Негизи эгер сатып алып туруп аренда берип койсоңуздар дагы айына бир 60 000 тегерегинде сиздерге киреше киргизип берүүчү точка деп дагы айта алам. Үстү 40 квадрат метр болсо, асты бир аз чаканыраак экен, бир 30 квадраттан бир аз ашыгыраак. Жалпы 74 квадраттын тегерегинде мына ушул точка сатыкка чыкты. Эгер ким ушул сооданын көзүн тапкан инсандар болсо, сатып алып өзүңүздөр иштетсеңиздер дагы аябай көрүп атасыздар. Мынакей жакшы точка туугандар. Баасын 70 000 АКШ долларын сурап жатышат. Ар кандай варианттарды карайбыз дейт. Рассрочка же болбосо унаа алмаштыруу. Кыскасы өзүңүздөрдүн вариантыңыздарды сунуштап көрүңүздөр. Кызыккандар болсо экранда номерге чаласыздар. Келерки чыгышка чейин сак саламатта аман эсен туруңуздар.